Жаңыдан ачылган логистикалык борбор Ноокат Алмасы айыл чарба багбанчылык кооперативине таандык. Заманбап ыкма менен салынган борбордун сыйымдуулугу 1200 тоннаны түзүп, бардык керектүү жабдыктар менен камсыздалган. Мында 10 муздаткыч бар. Негизинен алма, гилас мөмөлөрү сакталат. Ал эми калган бөлүгүнө район аймагындагы багбан дыйкандардын мөмө жемиштери кабыл алынып, көп убакытка бузбай сактап, кымбат наркта сатууга шарт түзүлдү. 10 камера, 120 тоннадан да, ар бир камерасы. Бул салган себеби максаты эмне болду? Биз муктаждыктан келип чыкты. Өзүбүздүн 20-25 гектар багыбыз бар. Андан сырткары биз Ноокат районунда агрокластер болгонбуз. Бизге караган фермерлер бар, 30дан ашык. Ошолордун алмаларын баардыгын биз сактай турган жакшы жерибиз жок. Ушуну курдук. Өзүбүздүн күчүбүз менен болду. Эл аралык канча уюмдар жардам берди. Государстводан жардам беришти. Кудай буйрса, ошол бүттүк. Борбордун ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев катышты. Ал мындай логистикалык борборлор учурдун талап экенин белгиледи. Анткени даяр мөмө жемиштерди дароо сатпай, узак мөөнөткө сактап, экспортко чыгарса, баа өсөт. Андыктан ар бир районго өндүргөн продукциясына жараша сактоочу кампаларды куруу пландалган. Сактай турган кампалар бизде 10%га жетпей турат да. Жалпы өзү негизи. Жалпы чеги заттанчы. Ошон үчүн бизде азыр Садыр Нуркожоевич бизге тапшырма берди. Ушул логистикалык борборлор куруу боюнча эң негизги багыттардын бири деп бизге азыр мына тапшырма койду. Биз Кыргызстан боюнча биз азыр эң ири долбоорлорду, кампаларды чоң бул 5төнү пландаштырып атабыз жана андан сырткары 65 чакан холодильниктерди курайын деп атабыз да. Мына ушундай бир тапшырмалар болду. Ошондой эле Кыргызстанда өндүрүлгөн жашылча мөмө жемиштерди Кытай сыяктуу өлкөлөргө ири өлчөмдө экспорттоо боюнча келишимдерге да кол коюлган. Анын ичинде дал ушул Ноокат алмасы да бар. Алма боюнча, клубника боюнча, малина боюнча жана ежевика боюнча биз протоколдордун, долбоорлордун биз Кытай мамлекетине бердик. Бир эле Кытай эмес, биз азыр мына Дубайга да бердик, Сауд Арабиясына бердик, Катарга да бердик, Пакистанга да бердик жана Иранга дагы бердик. Ошолорго дагы биз өзүбүздүн продукцияларыбызды бердик. Эске салсак, логистикалык борборду курган Ноокат Алмасы айыл чарба багбанчылык кооперативинин өзүнүн 15 гектар жеринде интенсивдүү алма багы, 4 гектар гилас жана жаңгак бактары бар. Сыймык Марат уулу, Бектур Калбек уулу, ЛТР, Ош облусу.